Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге суранычтар боюнча дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. 7-30-41 номерин терип байланышыңыз. Тасманын башында эле Шон Арчер аттуу ФБР кызматкери менен таанышабыз. Ал өзүнүн баласы Майклды сейилбакта ойнотуп жүргөн кезде, аларды снайпер менен бутага алып, дүйнөдөгү эң коркунучтуу террористтердин бири Кастер Трой турган болчу. Албетте Кастер Тройдун максаты Шон Арчерди өлтүрүү эле. Бирок атылган ок Шон Арчердин денесин тешип өтөт да. Баласы Майклды жаралап, Майкл ошол жерден эле өлүп калат. Таң калыштуусу Шондун баласы өлгөнү менен өзү өлбөй тирүү калат. Ошол убакыттан кийин арадан 6 жыл убакыт өтүп, Шон ушул убакка чейин анын баласын Кастер Трой өлтүргөнүн изилдеп, аны таап жазасын берүүгө аракеттенип келет. Ошол эле учурда Кастер Трой дагы жөн жүргөн эмес эле. Ал өзүнүн бир тууганы Пол Экс менен бирге Лос-Анджелесте эң чоң жарылууну уюштурмакчы болуп, узак убакыттан бери даярданып өтө чоң бомбаны түзүп чыгышат да. Эч кимге билгизбей аны Конгресс борборуна орнотуп коюшат. Ал бомбаны негизинен Пол Экс жасап чыккан. Трой болсо ал бомбаны орнотчу жерге орноткондон кийин убактысын белгилүү бир күнгө эсептеп коюп коет. Ал бомбаны орноткондон кийин туура 20 күндөн кийин бомба жарылмак. Жана албетте өтө көптөгөн адамдардын өмүрүн алып кетмек. Дал ушул учурда Шон Арчер дагы болгон аракетин кылып жүрүп, Тройдун агасы Пол Эксти таап алышат да анын артынан акмалай башташат. Албетте Пол Экс бир тууганы Тройсуз эч жака учуп кетмек эмес. Ошондуктан Пол Экс аэропортко келип учакка түшөрү менен эле учакка Кастер Трой дагы келип түшүп, бул учурду көптөн көп күткөн Шон Арчер болсо учакты басып калууга аракетин көрө баштайт. Кастер Трой канчалык аракеттенсе да анын учагы эч жака уча албай калып, аэропорттун четиндеги бир имаратты сүзүп токтойт. Ал жерден Кастер Трой жана анын агасы полицияларга бир топ каршылык көрсөтүшүп, бирок бир кезде Кастер Трой агасы Пол Экстин полицияларга кармалып калганын көрөт. Ошого да карабастан каршылык көрсөтүп жатып, бир кезде Кастер Трой Шон Арчер менен бирге бетме-бет келип калып, бул кезде экөөнүн тең тапанчаларында бирден гана ок калган болчу. Кастер Тройдун куулугуна карабай, бул жолу Шон Арчер аны жеңип алганга мүмкүн болот. Ошол окуядан кийин гана Шон Арчер баласы Майкл үчүн өчүн алгандай болуп, эми ФБРлик жумушундагы таштоону чечип, үй бүлөсүнө көңүл буруп, алар менен бирге болууну каалайт. Жумушта болсо анын кесиптештери канча жылдан бери кармалбай жүргөн өтө кооптуу террористти кармагандыгы үчүн макташып, эми гана Шон Арчер жумуштан чыгуу жөнүндө жетекчилигине ооз ачайын деп жатса, кесиптештер ага күтүлбөгөн жерден кооптуу маалыматты айтышат. Көрсө алар баягы Пол Экс менен Кастер Тройдун учагындагы Пол Экстин кол баштыгынан бир дискти табышып, ал дисктин ичин карап көрүшсө эле, күчү ядерлик бомбага тете болгон өтө кооптуу бомбанын схемасы жазылыптыр. Албетте мындай бомба бүтүндөй Лос-Анджелестин гүлүн көккө сапырып коюуга күчү жетмек эле. Шон ал жакты жакшылап карап, бомбанын 20 күндүн ичинде жарылаарын билип, жана ал бомбанын кайда жайгашканын бир гана Пол Экс билчү. Шон Пол Эксти суракка алып, аны кыйнап бомбанын кайда орнотулганын билгенге аракетин кылып, бирок Пол Экс мен инем Кастер Тройду көрмөйүнчө бомбанын кайда жашырылганын айтпаймын деп туруп алат. Мындай көрүнүштөрдөн кийин Шон Арчер эмне кылаарын билбей жатса, атайын бөлүмдүн башчылары келип, Шонду өздөрүнүн лабораториясына алып барышат. Шон ал жака барып көргөн көзүнө ишенбей таң калып, көрсө ал өлдү деп эсептеп жаткан Кастер Трой өлбөй калыптыр. Дароо эле атайын бөлүмдүн башчысы Шон Арчер менен сүйлөшүп, азыр өзүң билгендей технология кыйла өнүккөн заман. Мисалга кулагы кесилген адамдарды деле пластикалык операция жасап, жаңы кулак салып берип жатабыз. Бизден сага бир ушундай олуттуу сунуш бар. Биздин технология Кастер Тройдун бет терисин кесип, аны сенин бетиңе чаптаганга мүмкүндүк берет. Трансплантациядан кийин сенин бет түзүлүшүң кадимки эле Кастер Трой болуп калат. Эгер ушул сунушубузга макул болсоң, операцияны дароо баштайлы. Сен Кастер Тройго айланасың дагы Пол Экске барып сурап, бомбанын кайда жайгашканын билип аласың. Мындай тобокелге барбасаң, албетте бүткүл Лос-Анджелес жок болуп кетиши мүмкүн деп айтса, Шон Арчер бул жөнүндө ойлонуп көрүүнү чечип, бир топ нерселердин бардыгын ойлонуп чыккандан кийин, ушунча көп адамдын өмүрү жана өзүнүн жеңиши үчүн атайын бөлүм башчысына келип операцияга макулдугун билдирет. Бөлүм башчысы болсо Шон Арчерге мунун бардыгын жашыруун түрдө кылууну суранат. Ошондуктан Шон Арчер жумуштагы кесиптештерине, үй бүлөсүнө дагы эч нерсе билдирген жок. Адегенде Шон жубайына келет да жумуштап бир жака алыска кетип жатканын айтып, мен бир канча күндө кайтып келем жана ошондон ары жумушумду таштап силер менен бирге болом деп айтат. Ошентип операция башталып, комада жаткан Кастер Тройдун бет терисин кесип алышып, ошону менен катар эле Шон Арчердин дагы бет терисин кесишип, анын териси эч бузулбагандай кылып атайын суюктукка салышат. Ал эми Кастер Тройдун кесилген бет терисин Шон Арчерге трансплантация кылышат. Операция ийгиликтүү аяктап, окумуштуулар Шон Арчердин бет түзүлүшүндөгү кээ бир нерселерди дагы өзгөртүп, чач жазалгасынан бери өзгөрткөндөн кийин акыры Шон Арчер кадимкидей эле Кастер Трой болуп чыга келип, аны чыныгы Кастер Тройдон айырмалоо таптакыр эле мүмкүн эмес болуп
калат. Албетте көзүн ачкан Шон Арчер өзүн күскүдөн карап, ал жакты караган сайын өзүн эмес баласын өлтүргөн террористти көрүп жаткандыктан, албетте мындай чечим Шон Арчер үчүн өтө кыйынга турду. Бирок ал максатынан тайбай баардыгын бүтүргөндөн соң кайрадан өз терисине операция кылдыртып өз жашоосуна кайтып келмек. Эми Шон Арчерди Кастер Тройдон болгону анын үнү айырмалап турду. Ошондуктан адистер атайын микрочиптин жардамы менен анын үнүн дагы өзгөртүп дал эле Кастер Тройдукундай кылып койду. Бул кезде Кастер Тройдун агасы Пол Ексти түрмөгө жөнөтүп жиберишкен эле. Анан да бомбанын жарылуусуна болгону 6 күн убакыт калган. Ошондуктан баардыгын ыкчамдатышып, комадан ойгонду деген Кастер Тройду дароо эле ошол түрмөгө жөнөтүшөт. Албетте Шон Арчер таптакыр эле башка адамдын кейпин кийип түрмөгө кирүү өтө кыйын болду. Түрмөдөн Кастер Тройдун мурунку душмандары ага кол салганга аракет кылып, Шон Арчер болсо чыныгы Кастер Тройдун ролун ойноп, эч кимди аябастан уртокмокко алып таш боордугун көрсөтөт. Бирок ал өз агасы Пол Экс менен сүйлөшкөнгө аракет кылган кезде, Пол Экс негедир Кастер Тройдун өзгөрүп кеткендигин байкадыбы айтор. Бир аз чочулагандай болуп сүйлөшүп жатты. Бирок көп өтпөй эле Пол Экс кээ бир сөздөрүнөн кармалып калат да, анын оозунан Конгресс борбору жөнүндө сөз чыккан кезде Шон Арчер бомбанын Конгресс борборунда орнотулгандыгын дароо түшүнүп калат. Эми ал дароо эле миссияны аяктоого камданып, эртерээк түрмөдөн чыгып операция жасатып кайрадан өз кебетесине келүүнү каалады. Бирок дал ушул учурда лабораторияда адистердин карамагында комада жаткан Кастер Трой эсине келип эле түн бир маалында тура калганын көрөбүз. Ал өзүнүн бет терисин кармалап жок экендигин көрүп, операцияда тартылган видео жазууну көрүп баардыгын түшүнүп алат. Анан да ошол жерде суюктукта салынып турган Шон Арчердин бет терисин көргөн соң, бир айласын таап өз адамдарына байланышка чыгып, анын адамдары болсо тез эле лабораторияны таап келишет. Ошондо Кастер Трой дароо эле ал жердеги адистерди туткундап алып, Шон Арчер менин бет теримди жамынып кетип өтө катуу чечим чыгарыптыр. Эми мен да андан кем калышпайын. Тез арада анын бет терисин мага трансплантация кылып бергиле деп мажбурлайт. Бул учурда Шон Арчер сүйүнүп, мени бүгүн түрмөдөн чыгарып кетишет деп жатса, күтүүсүз жерден эле аны менен сүйлөшүү үчүн бир адам келип калганын көрөбүз. Эшик ачылганда Шон Арчер ал жерден дал эле өзүнүн кебетесин көрөт. Шон Арчер ошол жерден эмне дээрин билбей эле туруп калса, Шон Арчердин кебетесин кийген Кастер Трой каткырып, эми экөөбүз бири-бирибиз менен алмашып калдык деп, Шон Арчерге бир газетадагы жаңылыктарды көрсөтөт. Көрсө Кастер Трой кечеки лабораторияны, андагы адистерди жана бөлүм башчысын кошуп өрттөп жибериптир. Ал Шон Арчерге: "Сен менин кебетемди кийүүнү өзүң кааладың. Мына эми өмүр бою ошентип жүрө бер. А мен болсо сенин кебетеңди кийип андан ары иштеримди уланта берем" деп коет. Анан да ал Шон Арчерге: "Мен сага ыраазымын. Анткени сенин жардамың менен эми менин мүмкүнчүлүктөрүм дагы да көбөйдү" деп айтып, Шондун кыжырын келтирип, Шондун жубайына жөнөп кетет. Шондун жубайы жана кызы Шондун кылык жоруктары өзгөрө баштагандыгын дароо байкашат. Жумушка келген Шон Арчер биринчи кезекте эле түрмөдөн Пол Эксти алдырып келип, сурак бөлүмүнө алып кирип, андан сурак ала баштайт. Ал Пол Экске: "Менин кебетем Шон Арчер болуп турганы менен биздин беттерибиз трансплантация болгон. Азыр чыныгы Шон Арчер менин кебетемди кийип түрмөдө жүрөт" деп айтса, Пол Экс дагы дароо эле баардыгын түшүнүп алат. Эми экөө кайрадан планды мыктап кура башташып, "Сен эл алдына чыгып, бомбанын кайда орнотулгандыгын айтып бересиң. Мен болсо барып бомбаны өчүрүп, эл алдына бомбаны алып чыгам. Ошондо элдер мени макташат. Сен болсо бизге жардам бергендигиң үчүн сага да жеңилдик берип, сени бат эле түрмөдөн чыгарып бошотуп жиберем" деп айтат. Бардыгы алар пландагандай болуп, арадан 6 күн өтүп бомба дээрлик жарылайын деп калганда, экөө өздөрүнүн спектаклин көрсөтүп, бомбаны жардырбай алып калышат. Ал эми Шон Арчер болсо кесиптештери жана үй бүлөсү ал жөнүндө эч нерсе билбегендиктен, ар тарабынан мүмкүнчүлүктөрү чектелип, түрмөдө отуруп жанагы жаңылыктарды көрөт. Кыжыры кайнап, эми эмне кылаарын билбей күнү-түнү ойлонуп жатып, акыры түрмөдөгү кылмышкерлер менен бирге бир планды түзүп чыгат да, бардыгы кароочуларга каршы көтөрүлүш жасашып, бир канча аракеттерден кийин башкалар кача албаса да Шон Арчер ал жактан качып чыгууга мүмкүн болот. Бирок биз ошол жерден ал түрмө суунун ортосунда жайгашканын билебиз. Ошого карабастан Шон Арчер ошол жерден эле сууга секирип кетет. Кастер Трой болсо Шон Арчердин ролун ойноп жаткандыктан, аялынын сөзүн четке кага албай, 6 жыл мурун өзү өлтүрүп салган Шондун баласынын көрсөтөнүнө барышат. Андан соң жумушуна бараары менен эле кесиптештери ага Кастер Тройдун түрмөдөн качып кеткендиги жөнүндө кабарлашат. Аны укканда Трой Шон алуу үчүн келээрин билип кооптоно баштайт. Шон болсо Трой жөнүндө көбүрөөк маалымат билүүнү кааладыбы айтор. Анын террористтик тобу менен байланышып, аларга жетип барат. Тройдун тобу болсо эч нерседен шектенбей эле аны тосуп алышып, ага өзүнүн тапанчаларын берип, ар нерсени сүйлөшүп отурушту. Ошол жерден Шон дароо эле Тройдун тобуна: "Мен Шон Арчерди кармашым керек да, өлтүрүшүм керек" деп айтса, албетте Тройдун тобу ага макул болушат. Анан да Шон ошол эле жерден Кастер Тройдун аялы жана баласы бар экенин билет. Анын баласын көргөндө Шон 6 жыл мурун өлгөн өзүнүн баласын эстеп, ал да өз баласына окшош болгондуктан аны кучактап эле Майкл деп ыйлай баштайт. Мындай көрүнүштү көргөн Кастер Тройдун аялы дагы чочулай баштады. Дал ушул учурда ФБР жана полициялар ошол жака кол сала баштайт.
Көрсө Кастер Трой Шондун ошол жакта экенин билип калып, аны жок кылып же кайрадан түрмөгө айдап ийгени жатыптыр. Ошол жердеги бир топ атышуудан кийин Кастер Трой менен Шон Арчер кайрадан бири-бирине бетме-бет келишип, экөө тең кайра жүздөрүн алмаштырып алууга каршы эместиктерин айтышат. Бирок ал жерде башка да полициялар болгондуктан атыш андан ары уланып кетти. Жыйынтыгында Шон бийиктиктен Тройдун агасы Полексти учуруп жиберип, Тройдун агасы көз алдында өлүп калат. Ал агасынын өлгөнүнө ачууланып бир полицияны да өлтүрүп салып, кабинетинде кайгылуу отурганда ал жака кирип келген бюро директорун дагы өлтүрүп салды. Бирок эч кимге эч нерсе билдирбей эле аны тез жардамга салып жиберишет. Ошентип бир күнү акыры түбү Шон өзүнүн үйүнө жетип келет. Ал үйдөн аялына жолугуп, бирок 6 жыл мурун баласын өлтүргөн террористтин кебетесин көрүп, аялы дароо коркуп кетет. Анда Шон аялына мен террорист эмесмин, мен сенин күйөөң Шонмун деп айтып, бир канча мисалдарды келтирип аялын ишендиргенге аракет кылып кетет. Анда бул жөндө ойлоно баштаган жубайы жумуштан күйөөсү келгенде аны жакшылап байкап, чындап эле кебетеси Шондуку болгону менен ал таптакыр башка адам экенин түшүнөт. Ошентип ошол жумада Шон аялы менен дагы эч кимге билгизбей жолугуп, бардыгын пландашып, кийинки күнү алар чиркөөгө келип элдер тарагандан кийин ал жерге Шон жетип келип, Трой экөөнүн атышуусу башталат. Трой Шондун аялын жана кызын тутконго катары алып, бирок ошол атышууда Тройдун өзүнүн аялы өлүп калганын көрөбүз. Бир топ атышуудан кийин Шон Тройдон өзүнүн аялы менен кызын бошотуп алганга жетишип, бирок ишти аягына чыгаруу үчүн андан ары качып жөнөгөн Тройдун аркасынан кубалап жөнөйт. Экөөнүн кармашы суу үстүндө дагы бир топко уланып, акыры жээктен бир топко чейин мушташып отуруп Шон жеңишке жетишет. Ошондо Трой Шонго карап, "Ооба куттуктайм, бул согушта сен жеңдиң. Бирок сен эми өмүр бою кыйналып өтөсүң. Анткени сен көзгүгө караган сайын өзүңдү эмес, мени көрүп турасың" деп айтат да, бычак менен өзүнүн бетинин ар кайсы жерин тиле баштайт. Ошондо Шон Кастер Тройду гарпун менен атып биротоло өлтүрөт. Ал жерге жетип келген полициялар эми эч нерсеге ишенбей аны түрмөгө алып кетет го деп жатса, көрсө бул кезде бир нече күбөлөрдүн жардамы менен полициялар дагы чыныгы Шон Арчердин ким экенин билип калышыптыр. Мыкты адистердин жардамы менен Шон Арчер кайрадан операцияга кирип, трансплантация кылып өзүнүн чыныгы кебетесине кайтып келет. Акыры ал күлүп жайнап үй бүлөсүнө келип жолугуп жатканын көрөбүз. Бирок бул жолу ал өзү менен бирге Кастер Тройдун баласын ала келген болот. Ал үй бүлөсүнө түшүндүрүп, эми бул баланын атасы да апасы да жок болду. Чынында Кастер Трой өз баласы бар экендигин билген да эмес. Ал өз үй бүлөсүнө эч качан убакыт бөлбөй жүрүп өлдү. Эми эч качан ата мээримин көрбөй өскөн анын баласына Шон Арчер өз баласындай камкордук көрүп багып алууга алып келиптир. Шондун үй бүлөсү дагы бул нерсени туура кабыл алып, баланы тосуп алышат. Тасма ушундайча соңуна чыккан достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.